слабыйдан слабый болуп атам. Слабый кылат экен бул. Чекесте эле ушундай болуп калганда, төрөлгөнгөндө эле ушундай болуп калган көзүм. Мен башладыма 15 жыл болуп калды. Анан бул үйдө апасын да бутуп аспайт, эжекесин да бутуп аспайт. Мен ушу классташымды да бутуп аспайт. Келинчеги болсо экинчи даражадагы эме майып. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз Кара Балта шаарындагы ушул четиндеги жаңы новостройкада турабыз. Бул жерде ошол Жолдошбек байке тагдырдын оозун оозуна кабылып, ошо бала кезинен баспайт экен. Аны жалгыз эле эмес, анын апасы, бир тууган эжеси баспай учурда оор турмушта жашап жаткан чак экен. Биз атайын бүгүн ушул Жолдошбек байкеден кабар алалы, жашоолору кандай болуп атат, биргеликте сиздер менен чогуу билели деп атайын ушул Кара Балта шаарына келдик. Азыр эми жалпы ушул Жолдошбек байкенин өзүнөн сурап, акыбалын сурап, сиздер менен биргеликте маек алмакчымын. Ассаламу алейкум. Жолдошбек байке, кандайсыз? Денсаулыктарыңыз, акыбалдарыңыз? Атайын бүгүн сизден ушул кабар алалы деп келдик. Досуңуз Айбекбекке чалган экен, ушул жерде ушундай оор тагдырда жашаткан досум бар. Азыркы убакта үй бүтпөй атат. Баягы үйдө жашоо аябай кыйын. Ошон үйүн бүтүргөнгө бир жардам бериңиздер депчи. Өзүңүз жөнүндө айтсаңыз, канча жашыңыздан баштап бутуңуз ооруду? Меники тубаса биринчи группа, келинчек экинчи группа, бир балам дагы биринчи группа, эжекем дагы биринчи группа. Апам бата албайт, таяк менен да бата албайт. Азыр үйдө эле. Азыр кызы багып атат экөөнү. Мен ошо элдин жардамы менен, класс балдардын жардамы менен үйдү көтөрүп алгам, бирок ичин бүтүрө албай кыйналып атам. Классташ балдарым деп калдыңыз. Сиз ошо мектепке барып окудуңузбу же? Жок. Кандай кылып барып келип атасыз мектепке? Анда тыңырак басчымын. Тыңырак басчымын. 2 километрге барып кайра келип школго окуп жүрдүм. Андан кийин эле кичине слабыйдан слабый болуп атам. Слабый кылат экен бул оору. Эки жолу операция болуп чыккам. Кичине жардам берди, бирок аябай эле жардам берген жок. Басып кеткен жокмун да тынч. Бирок биздики болбойт экен. Кан куйт. Диагнозу эмне деп? Кан куйт экен. Диагнозун деле билбейм. Ошо. Бирок ушу буттан башка ден соолугуңуз азыр жакшы элеби? Бутум эле да. Болгон эле бутуңуз баспайт, Бутум эле. Кол полдун баары жакшы эле, бирок бутум эле. Азыр эми бир комнатага баягы от жагып жашап атасыз да. Убактылуучу, анан морунду карасак бир өрткө деле абдан кооптуу экен да. Муну башка жактан чыгарып же корккон жоксузбу азыр? Мүмкүн өрт чыкпесе убактылуу жашап турганга деп койгон. Азыр акча жок эми, аны которуп башка жака кылганда эле мал менен тиричилик кылам, эптеп бир 60-70 үй жаям. Эптеп дөңдөн минип, дөңдөн түшүп, ат менен. Минип ат менен. Андан башка тиричилик кыла албайм, колдон келбейт. Ошо. Элдин уйларын чай бада кайтарасыз, чай. Жакшы. Апрелден октябрга чейин. Жолдошбек байке мына ушундай буту баспаса дагы балдарын багыш үчүн элдин малын кайтарат экен. Жастан баштап күзгө чейин ошол элдин уюн бадага алып чыгып, айдап келип, ошолордун акчасы менен мынакей балдарын багып аткан экен. Азыркы убакта мамлекеттин берген баягы айлыгы деле, пенсиясы деле жетпейт да. Жетпейт алар. Өзүңүздөргө жетеби үйдө ичип жегенге? Балдарга пособие чыкканбы? Пособие бар балдарга. Пособие деле жетпейт, ушунча акаттан жетмей эле пособие. Жолдошбек байкенин досу, классташы, ар дайым Айбек байке өзүңүз көмөк көрсөтүп өткөнсүз. Анан ушул там боюнча айтсаңыз, 3 жыл болуп калды дейт, дагы деле бүтөлөй экен. Элден каражат чогултуп салынган там экен. Дагы эмнелер жетишпей атат? Дегеле кандай кыйынчылыктарды көрүп атат азыркы убакта? Азыркы убакта бул Жолдошбек биздин классташыбыз аябай
кыйынчылык күндөрдү өткөрүп келет да башынан. Бул жерге буга чейин ушул жерде боз үйдө эле жашап келген. Боз үйдөн кийин ушул жерде ушу кыргыз элинин жардамы менен, ушул эл журтубуздун, айылыбыздын жардамы менен, ушундай жора жолдош классташтардын жардамы менен ушул үй ушундай акыбалга келип турду да, Кудай буйруса. Аябай кыйынчылык жашоо жашап келишет. Булар бул үйдө негизи 8 киши болгону менен 8 кишинин 6 кишиси майып да. Ошол баласы точно өзүндөй, эмеси болсо андан кийинки кичүү баласы эме да, кичине жакшыраак да, бул эмесине салыштырмалуу, улуу баласына салыштырмалуу. Анан бул үйдө апасын да бутуп аспайт, эжекесин да бутуп аспайт, мен ушу классташымды да бутуп аспайт. Келинчеги болсо экинчи даражадагы эме майып, балдарын көрдүңүздөр кандай экен, эки баласы тең ушундай ооруп аябай кыйналып жашап келишет ушул күндө. Анан ушул кыргыз элинен ушундай бир жардам сурайын деди элек да, ошо бир аз жетпеген нерселери бар да. Эми бул баарын негизи 12 мүчөсү сол адам бизге деле жетпей атпайбы? Анан анысы кандай ушул классташыбызга, досубузга дагы эч нерсесине жетпейт да. Ушул элден, өкмөттөн жардам бербейт дебейбиз, берет, бирок ошол өкмөттүн жардамы да жетпейт да. Анан эми 7-8 миң дейт, 7-8 миң айлык пенсия бул бизге өзүбүзгө жетпей атат, сол жүргөн бизге. Анан эми ооруп аткан кишилерге каяктан жетсин ал нерсе? Дары-дармегине эле канча деген акчалар кетет. Балдарын массажга алып барыш керек дейт. Массаж каякта десеңер билбей атат да. Карап атат кайсы, потому что акчанын жоктугунан алып барып да көрүшкө эмес буга чейинчи. Анан ошол мына сиздер көрүп тургандай үйдүн акыбалы ушундай, эч нерсеси бүт элек, ичинин баары мына бүт болгон буюмдары баарын сыртта турат. Жердин кебетеси, полдун кебетеси бул. Өздөрү болсо ушундай кыйын жашоо турмушта жашап келишет да, мына эч нерсеси бүт элек. Бүтөлөк үчүн атасы менен апасы менен эжелери башка жакта. Бул эски тамды, ал эски тамды жөнүндө да айтып кетейинчи. Мен ошол эски тамда ушул монтуп жарака болуп, ичинин бар эме болуп кеткен үчүн жыртык тешигин ушундай майда чүйдө бир нерселер менен бүтөп эме кылып келишкен, жашап келишкен да мурунчу. Ушул үй салынып эме кылгандан кийин бул 4 баласы менен ушул жерге көчүп келген, ушул үйгөчү. Бирок бул үй салына элек деле боз үйгө көчүп келген биринчи. Анан боз үйдөн ушундай үй туруп, анан бир комнатасын бүтүрүшүп ушул жерде жашап келишет. Тигил жакта болсо ата-энеси бул жака эле алып келип чогуу жашайын дейт, бирок чогуу жашаганга бул жакта условия жок. Ошол жакта эжекеси менен эмеси, апасы ошол жакта турат. Ошол жакта экөөнүн тең буттары эмес эле, коляскада отурушат, буттары баспайт. Анын эжекесинин кызы бар, 6 класста окуган. Ошол кыз ошолго каралашып жардам берип жүрөт да. Жана туалет жок деп атпайлыбы? Анан ошол унитаз ушул жерге коюлат окшойт, Ушул жерге туалет кылышат окшойт, эшикке чыкпай, Ушул жерге туалет, ушул жерге печка, ушул жерге баарын кылабыз деп ошентип негизи планда ошондой. Анан кийин бул жерге, бул үйдүн салынып эме болушуна дагы ушу сиздерге окшоп бир телеканалдан кишилер келип ошолордун чоң жардамы тийген да. Кандай телеканал экенин деле унутуп койдук. Бул нерсе 3 жыл мурун болгон да. Ошолордун да чоң жардамы тийген. Бул кыргыз элинин сырткары дагы ошолор дагы аябай жардам берип тиги кылышкан да. Анан ушул жерде биз эми жардам сурайт элек ушу классташыбызга, ушу эң жок дегенде ушу мына үй бүтүп калса, ушул дааратканага кирип чыккандарына кенен болсо, үй жылуу болсо, балдардын ден соолугуна бир аз эме болсо, ушу жылуулук жакшы болсо деп эле биз кыргыз элден суранып келет элек да. Башка бизде эч нерсе деле эмебиз жок. Өзүбүз жардам берейин десек колубуздан келбейт. Колубуздан келгени ушундай сыяктуу бир нерселер, башка эч нерсе кыла албайбыз да жардам. Элдердин эмеси менен жардам менен салдык үйдү. Анан калган бүт элек баары. Өзүңүз дагы көзүңүз ооруйт экен, Кичикесте эле ушундай угуп калганда, төрөлгөнгүндө эле ушундай угуп калган көзүм эметчи. Канчанчы? Эме 4 балам бар. Азыр көзүңүз жакшы эле көрөт, Жакшы эле. Дарылап турасызбы? Мындай дарылап эметип турам аны. Ачыктанбайсызбы? Жок. Ошо жолдошум кирип чыкканга кыйын болуп атат, тепкичтен түшкөн. Анан балдарымды машашка алып барып эметиш керек болуп атат да. Буттарына машаш кылып, машаш кылча эметип кетип атат, башып кетет деп буттарына деп ойлойм да. Кудайга шүгүр деп.
Бул кичине жакшыраак, бул үчүнчү балам. Буту жакшыраак, берки тиги балам гана кытылабыйраак ал. Мендей да. Ошого да жардам керек. Массаж алып турганга. Кара Балтада барбы ошо массаж кыла турган атайын частный больницаларбы? Билбейм. Караткан жоксуздар, э? Жок. Бутум ооруйт. Атам школа апарып кайда. Школа бүткөндө алып келет. Басканда кыйналам. Мына ардактуу телегөчтөр, өзүңүздөр көргөндөй бул үйдүн да эч нерсеси бүткөн эмес. Бирок ошончо дагы эски үйүнө батпай, азыркы убакта ушул үйдө үшүп, тоңуп жашап аткан чак экен. Бул жерде балдары менен болсо, азыр биз кийинки үйгө барабыз. Ал жакта апасы, карындашы, эжеси бар. Жалпы жонунан мына ушул үйдө 6 майып күн кечирип жаткан чагы. Азыр сиздер менен ошол барып, апасынан дагы кабар алабыз, кандай кыйынчылыкта жашап атканын сиздер менен биргеликте көрөбүз. Мен төрөлгөндө эле бүтүн сылып басышкан. Анын үчүн бара-бара ламлон нерп, начарлатып өткөндөн нерптен жылан начарлап басабал. Мен баспадым, 15 жыл болуп калды. Баспадым. Кызым да төрөлгөндө эмилген дагы ушуну болуп калды. Балам болуп калды. Анан биз баалар эмелесте туаса деп койгонун билбейм. Кандай же врачтарына нерсе коюшат, араны диагноз коюшат. Бирикти адамдар. Экөө чоң ошондой. Небелериме да ушундай. Кыздары жакшы. Анан эркек балдарына берип калган ушундай. Балдар эркек балдарына. Биз сахар менен ооруйм. Пенсиям bitпейт сахар дачага. Ошо болгон пенсиям болгон дарыларды ичем, калгандарына акчам жетпейт. Мен ошо эмет сылтып басчымын, анан кийин бир таяк менен бастым. Анан азыр ошо 3-4 жыл эмес 2 таяк менен анан басам. Көп жакка чыга албайм. Азыр бир жакка барыш үчүн коляска же машина. Ал ким ал кандай коет, негизи общий эме деп коет. Детский седательный передача. Үйүбүз эски, проводдор жок, бүт удлинитель шайбыз. Шифрыбыз күйгөн. Ал ичинен суу тамчылат, биянан суу тамчылат. Ондогонго шарт жок. Ремонт керек. Мынакей ардактуу телегөчтөр, өзүңүздөр көргөндөй, апабыздын 2 баласы бар экен. Экөө тең баспайт, апа өзү баспайт. Неберелери дагы азыркы убакта ооруйт. Апа сахар менен ооруйт экен. Азыркы убакта акчасы жетпейт. Ошондуктан сиздер дагы кайрымдуулук кылып, биз төмөндөгүгө номерлерди калтырып коебуз. Ошол номерлерге байланышып, өзүңүздөрдүн колдон келген жардамыңыздарды берсеңиздер болот. Себеп дегенде бул үй бүлөнүн жашоосу азыркы убакта аябай эле оор экен. Атайын бирөө караш керек экен. Ошончо да баспаса дагы өздөрүнүн оокатын өздөрү кылып, ушинтип чайын кайнатып ичип, тамагын жасап жеп, аракет кылып күн кечирип жаткан убагы. Ошондуктан мен ойлойм, сиздер биздин ушул берүүнү көргөндөн кийин сөзсүз түрдө жардам берет деп.